Саламатсыздар урматтуу кыргыз элим. Адилет байкенин үйүндө кандай жаңылыктар болуп атат, эмне иш жүрүп атат жүрүңүздөр көргөзөм. Мына өзүңүздөр көргөндөй, лестница уже полностью бүтүп, бул жагын баардыгы сонун болуп калган. Эшик салынып калган, айнектердин откостор чыгып калган. Аны мурдагы видеолордо деле көргөзгөм. Эми ичинде эмне болуп атат жүрүңүздөр. Баардыгы сонун болуп тазаланып калды. Мынакей комнаталар прям чоңоюп сонун болуп калды. Шуагы кургап, бул жакта уже шпаклевка иштери башталды. Мына биринчи слой родбанк тартыла баштады. Уже зал комнатасынын родбанктары бүтүп атат. Кийинки слой уже шпаклевка кетет. Андан кийин натяжной, паркет, отопление уже бүтөйүн деп калды да. Бул шкатурканы, шпаклевканын баардыгын ошо акысыз кайрымдуулук кылып бизге берип жиберишти. Ал боюнча өзүнчө видео болот. Мына материалдардын баардыгы турат. Бул шкатурка, шпаклевкалардын баардыгы ошол кайрымдуу жарандар берип жиберген материалдар. Мына ушундай иштер жүрүп жатат. Отоплениясына баардык материалдар алынды. 1-2 күндө отопление дагы коюла баштайт. Мына паровой отоплениясына дагы баардык керектүү печкасы, трубалары баардыгы алынып калынды. Алюминиевый радиатор деп жазылып турат. Ушундай эле айтылат болуш керек 10 секциядан. Бул жакта баардыгы мынакей сатылып келинип турат. Баардык мелочевкасына чейин тоже перчатки бүттүгү комплект алынды. Только эми установка эле калды да. Мына ушундай иштер жүрүп жатат. Мына бул жактар ушинтип кургап сонун болуп калды. Бул жагы да полностью цементтелинди. Идёшь. И топка. Бул жагы мына топка, печка баардыгы ушул жагында орнотулат. Бул жака дагы эшиги салынып калган. Пока ал жак пусто, эч нерсе деле жок. Как положено, бронированный эшик салынды. Тык. Дальше. Ал эми бул баратанолду Шымалды Сайдан эжекебиз берип жиберди. Ушул кайрымдуулуктар тоже баардыгы акысыз. Эже 1 айдан бери жазып жүргөн болчу. Ушунусун мен берейин деп. Андан кийин мына кече күнү салып жиберди. Доставка баардыгын төлөп, баардык комплект сразу эле уже орнотуп койгон болуп. Бул жерде жамбыр жаап калып эле сөздөшүп эле отурду. Жамбыр жаап салды да. Ушундай сонун караңыздарчы. Кайрымдуу жарандарыбыз ушунчалык көп. Баардыгы бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарабыз деп ар тараптан жардам берип жатышат. Терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай акысыз кызматтар ушундай болчу. Мына вся семья в сборе, уборка полным ходом идет.